Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Сабағыбызды улантмақчыбыз. Бүгінгі тема китебибиз, баягы өзүбүздүн сабагыбыз үй бүлөдөгү бактылуулуктун себептери. Китептин автору Шейх Сулайман Ар-Рухили хафизахуллаху таала. Шейх белгилүү шейхтерден Мадина шаарындагы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шаарындагы. Китептин ошо 4 себепти бүтүргөнбүз. Андан кийин бүгүнкү 5-чи себеп. 5-чи себеп бул деген кандай дегенде ан ясуддаха ал-вудду вал махаббату дейт. Үй бүлөдө баягы аялы күйөөсү бала чакасына дагы бири-бирине жактыруу, баягы сүйүү, баягы бири-бирине махаббат менен, бири-бирине сый урмат менен мамиле кылуусу. Жана ушул нерсени дагы аялы күйөөсүнүн ортосуна Аллах Таала ушул нерсени да салып койгон. Аллах Таала аялы менен күйөөсүнүн ортосунда баягы тынччылыкта, сакинада жашаш үчүн Аллах Таала күйөөсү менен аялынын ортосуна дагы баягы бири-бирин сүйүп, бири-бирине ырайым менен мамиле кылуусун Аллах Таала салып койгон. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айтат: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа" дейт. Не дейт? Жана Аллах Тааланын белгилеринен дейт. Аллах Таала баягы силердин өзүңөрдөн жубайларды жаратып койгону дейт. Жана жаратып туруп литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма дейт. Жана ошол силердин өзүңөрдөн жубайларды жаратты дейт. Жана алар менен бирге жашап ынтымакта, баягы тынччылыкта жашаш үчүн дейт. Литаскуну илейха. Жана ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма дейт. Жана ортоңорго, аялы менен күйөөсүнүн ортосуна баягы сүйүү жана ырайым салып койгондугунда дейт. Аллах Тааланын белгилеринен эмне экен? Эркектердин не дейт? Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма. Аллах Тааланын белгилеринен эмнелер экен? Силердин өзүңөрдөн жубайларыңарды, аялдарыңарды жаратып койгону. Эмне себептен жаратып? Литаскуну илейха, алар менен жашаш үчүн, тынччылыкта жашаш үчүн. Жана ошол менен бирге дагы Аллах Таала күйөөсү менен жубайынын ортосунда сүйүү жана ырайым дагы салып койгон экен. Ушул аялы менен күйөөсүнүн ортосунда мамиледе бири-бирине баягы сүйүү жана махаббат жана ырайым, бири-бирине кичипейилдик, ийкемдүүлүк менен мамиле кылуусу, ушул сыпаттар үй бүлөдөгү бактылуулуктун себептери экен. Жана ошондой эле эгерде аялы тараптан күйөөсүнө кандайдыр бир зыяндар жеткен болсо, же болбосо баягы күйөөсү аялынын кайсы бир сыпатын жактырбаган болсо, же мүнөзүн жактырбаган болсо, башка жакшы мүнөзү менен, башка жакшы сыпаты менен ыраазы болот дейт. Ыраазы болуш керек. Жана ошондой аялы күйөөсүнө кээ бир сыпаттары жакпаса, же болбосо аялы кээ бир зыяндарды жеткирсе күйөөсүнөчү, ошол эле учурда баягы жакшы мамилеси сакталып калыш керек. Ага зыян жеткирбеш керек, колу менен, буту менен жана башка. Жана азыр эле биз айтып өткөн нерсе баягы аялынын бир сыпаты жакпаса, бир мүнөзү жакпаса, башка сыпаты менен ыраазы болот дегени, аны жек көрбөш керек дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари, Муслим
Рываят кылган хадисте мындай дейт: ла яфруку муъминун муъминатан дейт. Момун эркек дейт. Момун эркек, мусулман эркек мусулман аялды жек көрбөйт дейт. Мунун мааниси ла юбгид муъминун муъминатан. Мындайча айтканда, мусулман эркек мусулман аялды баягы жек көрбөйт дейт. Аны баягындай жек көрүп эмелер менен кылбайт дейт. Ин кариха минха хулукан, эгер анда аялында бир адеби же болбосо бир мүнөзү, ага бир сыпаты жакпаса дейт, ошол нерсени жактырбаса аялынан, мисалы аялында бир күйөөсүнө жакпай турган бир сыпаты бар болсо дейт, радия минха ахар, анда аялынын башка сыпаты менен ыраазы болот дейт. Мусулман адам, момун адам, Аллахка жана акыретке ыйман келтирген инсан, мусулман адам ушундай болуш керек. Албетте бир адамга бир адам 100% жагып калбайт. Жана эч убакта болбойт 100% жакшы болгон эркек дагы, аял дагы болбойт. Эмнеге дегенде ар бир инсанда кемчилик бар. Кемчилик барыбыздан мына баарыбыз эле ооруйбуз. Бир жерибиз ооруйт, да башка нерселер болобуз. Ошондуктан адам баласы түшүнүш керек, инсан 100% аял болобу, эркек болобу, инсан баягы толук жакшы сыпат менен сыпатталбайт. Ар бир инсанда жакшы жана жаман сыпаты болот. Ошол күйөөсүнө аялынын жанагы жаман сыпаты жакпай турган болсо, башка жакшы сыпаты менен ыраазы болот дейт. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Ошондуктан үй бүлөдө бактылуулук болбойт, үй бүлөдө бактылуулук орнобойт, эгерде аялы менен күйөөсүнүн ортосунда бири-бирин жакшы көрүү, сүйүү жана кечирим жана ырайым жана ийкемдүүлүк менен мамиле кылышпаса бири-бирине. Бул нерсе өтө маанилүү нерсе. Жана ошондой эле бактылуу үй бүлөдө аялы күйөөсүнүн ортосунда бактылуулукка жардам бере турган нерселер дагы бар. Алар кандай дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн сахих хадисинде мындай деп баяндап берет. Фа'ан Са'ди ибн Аби Ваккас радияллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам кал дейт. Саад ибн Аби Ваккас, Аллах андан разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтып жатат: арбаун минас саада дейт. 4 нерсе бул бактылуулуктан дейт. 4 нерсе бул бактылуулуктан жана бакубатчылыктан дейт. Биринчиси ал-мар'ату салиха. Биринчиси салих таква аял. Экинчиси ал-масканул васи'. Генен жашай турган жер, генен васи', генен үй мындайча айтканда. Үчүнчүсү ал-жару салих. Үчүнчүсү жакшы салих кошуна. Төртүнчүсү ал-маркабул ханиу. Төртүнчүсү деген бул баягы тез жүргөн мине турган нерсеси. Ат, төө, мурункулардын эмес. Азыркы учурда баягы машина, темир турбалар. Эми пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзүнүн сөзүн улай айтат. 4 нерсени айтты баягы бактылуулуктун белгилеринен. Эми ва арбаун минаш шакава. Эми дейт, 4 нерсе бул бактысыздыктан дейт. Биринчиси аль-жарусу, баягы жаман кошуна, адеп ахлагы жаман кошуна. Ал-мар'атусу, жана ошондой эле жаман аял, баягы адеп ахлагы мүнөзү аябай эле жаман аял. Вал маскану даййик, жана ошондой эле тар болгон жашай турган үй, жашай турган жер, үй. Вал маркабуссу, жана ошондой эле жаман мине турган нерсеси. Эми баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: арбаун минас саада деп. 4 нерсе бул бактылуулуктан дейт. Ушул 4 нерсе адамга баягы бактылуулук
алып келет. Же болбосо ушул 4 нерсе адамдын жашоосунда бактылуулуктун келишине себепкер болот. Ушул 4 нерсе. Биринчиси аль-мар'ату салиха, баягы таква солиха аял. Инсан күйөөсү, эгерде күйөө аялы, баягы эркектин аялы солиха, таква аял болсо, Аллахка баш ийген, динди бекем карманган болсо, күйөөсү баягы бакубатчылыкта жашайт, бактылуулукта жашайт. Кайсы эркек сүйүнбөй койбойт, аялы баягы ибадатты жакшы кылып жатса, намаздарды өз убагында окуп жатса, кантип сүйүнбөй коет? Кайсы эркек сүйүнбөй койбойт? Баягы хиджабты кийгенде шариаттын негизинде, Куран сүннөттүн негизинде кылып кийип атса, кантип кайсы эркек сүйүнбөй койбойт? Ошондуктан үй бүлөдө аялдын таква болушу бул үй бүлөдөгү бактылуулуктун, үй бүлөдөгү бакубатчылыктын белгилеринен жана бакубатчылык алып келет дагы. Экинчиси аль-масканул васи'. Экинчиси бактылуулуктун себептеринен дагы экинчиси бул кенен жашай турган жер. Инсан эгерде жашай турган жери кенен болсо, анда баягы жакшы жашайт, өзүн кенен алып ушинтип. Үчүнчүсү аль-жару салих. Үчүнчүсү баягы жакшы, солих болгон кошуна. Эгерде кайсы бир адамдын кошунасы жакшы болсо, адеп ахлактуу, түшүнүктүү, солих, таква инсан болсо, ал дагы жакшы кошуна менен жакшы мамиледе болуп, жакшы жашайт, кыйналбай, бири-бирине зыян жеткирбестен. Төртүнчүсү аль-маркабул хани. Төртүнчүсү бул баягы ылдам жүрө турган, мине турган нерсе. Инсан эгерде мине турганы ылдам, тың боло турган болсо, анда бара турган жерине тез барат. Жана бул кыйналбай жашайт. Бактылуулукта жашайт. Эми бул мине турган нерсе мурунку доорлордо, пайгамбарыбыздын доорунда, сахабалардын доорунда баягы ат же төө боло турган болсо, азыркы доордо баягы темир тулпарлар. Эгерде инсандын машинеси жакшы болсо, анда жакшы болот. Андан кийин 4 нерсе бул бактысыздыктан деди. Жана ушул 4 нерсе үй бүлөгө бактысыздык алып келет дейт. Биринчиси жаман кошуна дейт. Эгерде кайсы бир инсандын кошунасы жаман болсо, кыйынчылыкта жашайт. Кысылып жашайт. Кошунасы жаман мүнөздө, жаман сыпаттар менен сыпатталып жашаган болсо. Андан экинчиси аль-мар'ату-су. Экинчиси болсо бул жаман аял. Эгерде кайсы бир эркектин аялы жаман чыгып калган болсо, жаман аял боло турган болсо, анын жашоосу дагы баягы тар, кыйналган жашоо болуп, кыйналган жашоодо жашайт. Жада калса балдары дагы кыйналып жашайт. Андан кийинкиси аль-масканул дайык. Үчүнчүсү баягы бактсыздыктын эмелеринен, бактсыздык алып келе турган, же болбосо бактсыздыктын келишине себеп боло турган нерсе аль-масканул дайык. Баягы тар үй, же болбосо тар жашай турган жер. Инсанга дагы бул нерсе дагы белгилүү, эгерде тар боло турган болсо, баягы кичине кыйналып жашайт. Андан кийинкиси аль-маркабул су. Андан кийинкиси мине турган нерсеси жаман болсо дагы адам кыйналып жашайт. Жана ушул хадисти азыркы айтып өткөн 4 нерсе бул бактылуулуктан, дагы 4 нерсе бул бактсыздыктан дегенди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадис менен шарктап мындай, өзүнүн сөзү менен башка хадис менен да шарктап мындай дейт. Түшүндүрүп берет да, мындайча айткан муфассирон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ас-саласатун минас-саада" дейт. 3 нерсе бул бактылуулуктан дейт. Биринчиси аль-мар'ату салиха, баягы таква аял дейт. Андан кийин сурашты. Махия саадату биха. Анын эмнеси менен эркек бактылуу болот дейт. Эгерде кайсы бир эркектин аялы баягы таква болсо, солиха аял боло турган болсо, жакшы аял боло турган болсо, ошонун аялдын эмнеси менен бактылуу болот дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берет: "Тараха ту'джибука" дейт. Сен аны качан көргөндө көзүң сүйүнөт дейт. Таң калтырат дейт, өзүнүн жана жакшы адеп ахлактары менен дейт. "Ва тагибу фатаманаха ала нафсиха ва малика". Жана не дейт?
Sen качан жок болсоң дейт, үйдө анын жанында жок болсоң, анда өзүн баягы аманат болгон нерселерин сактайт дейт. Мындайча айтканда, өзүн чоочун көздөрдөн, жаман көздөрдөн сактап, менин күйөөм жок деп өзүн эшикке чыкпай, үйдө баягы пакизалыгын сактайт. Жана ошондой эле күйөөсүнүн баягы мал мүлкүн, имуществосун дагы сактайт. Баягы жоготуп салбайт, бирөөлөргө берип салбайт күйөөсүн уруксатысыз, же болбосо ысырап менен колдонбойт, ченемдүү ордорду менен колдонот. Андан кийинки нерсе баягы бактылуулуктун себептеринин дагы бирөөсү аддабба, мине турган нерсе. Эгерде мине турган нерсеси баягы тапталган, мурунку доордо айтып атат, такуну ватиатан, ватиатан деген баягы тапталган мине турган нерселерди айтат. Мисалы, аттын мурда тапташ жок. Ошол нерселерди айтып жатат. Жана эгерде ошол тапталган тың, мине турган нерсеси тың боло турган болсо, тулхикука би асхабик. Жана сен ошол досторуң менен бирге болосуң, алардан ашып жүрөсүң дейт, сапарларда дейт. Жана жүрүшү ылдам болот дейт. Андан кийинкиси баягы бактылуулукка алып келе турган бактылуулуктун себептеринин бири аддар. Такуну васиатан катиратул марафик. Жана ошондой эле үчүнчүсү бул адамдын жашай турган жери дейт. Ал кенен болсо дейт, анда ичинде көп нерселер батып, баягы көп адам батып жашай турганга ыңгайлуу болот дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн улай мындай деди: "Салататун минаш-шақа." 3 нерсе, жана 3 нерсе бул бактысыздыктан дейт. Биринчиси жанагынын эле каршылашы, баягы жаман аял, таква эмес аял. Көрсөң баягы өзүң сүйүнбөйсүң, көрсөң ачууң келет. Ва тахмилу лисанаха алейка. Жана ошондой эле ал жаман аялдын да сыпаттарынан күйөөсүнө баягы сага дейт. Күйөөсүнө баягы тилин көтөргөн, үнүн көтөргөн аял дейт. Ажаал аял, көп сүйлөгөн аял, эч нерсеге разы болбогон аял. Ва ин гибта анха лам та'манха ala nafsiha wa malik. Жана ошондой эле эгерде сен үйдө жок болсоң дейт, анын жанында жок болсоң, анда өзүнүн баягы пакизалыгын сактабастан, аманатты сактабастан баягы мындай уруксатсыз эшке-бешке бир башка жактарга чыгып кетет дейт. Жана ошондой эле эркек күйөөсүнүн мал мүлкүн, имуществосун баягы эме кылбайт дейт, сактабайт дейт. Андан кийинкиси, экинчиси баягы бактысыздыктын белгилеринен экинчиси бул аддабба, баягы мине турган нерсе. Ал эгерде такуну батиатан, эгерде мине турган нерсеси жай, кашаң боло турган болсо, анда такуну кутуфан, анда жүдөө болот дейт. Ал жүдөө болот. Баягы инсан жүдөйт ал нерсеси менен. Эгерде фа ин дарабтаха ат'абатка ва ин тарактаха лам талхак би асхабик. Эгер аны чапсаң дейт, баягы тез бас деп баягы жүдөп аткан атты чапсаң, ал дейт чарчап калат дейт. Ал нерсени көтөрө албайт дейт. Эгерде чаппай таштап койсоң, камчылабай таштап койсоң, анда сен сапардагы жора жолдошторунан артта каласың дейт. Азыркы учурдагы машинелер мисалы, эгерде машине тың боло турган болсо, баягы сапарда кыйналбай жакшы жүрөсүң. Андан кийинки үчүнчүсү бактысыздыктын белгилеринен аддар, баягы жашай турган жер. Такуну дайикатан калилатан марафик. Жана үчүнчүсү бул жашай турган жер, эгерде ал тар болсо дейт. Тар болсо баягы ичинде адам дагы кысылып, ушундай болуп жашайт. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка хадисте айтат: "Ад-дунья мата'ун ва хайру мата'iha al-mar'atu as-salihah." дейт. Бул дүйнө дейт. Бул дүйнө убактылуу колдонууга берилген дейт. Жана бул дүйнөдө колдонуу үчүн эң жакшы нерсе бул солиха, таква аял дейт. Ошондуктан эгерде кайсы бир эркектин аялы баягы таква, солиха болсо, анда үй бүлөдө бактылуулук болот. Үй бүлөдө тынчтык болот, токчулук болот, аманчылык болот, өзүнүн пакизалыгын сактайт, чочун эркектерге көрүнбөйт, жана күйөөсү жокто баягы өзүнүн пакизалыгын сактап, эл көзгө көрүнбөй, сөзгө калбай, жана үйдөгү эркек күйөөсүнүн имуществосун сактап, сарамдуулук менен колдонот. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызга эме берсин, үй бүлөбүзгө ынтымак берсин, тынчтылык берсин, аманчылык берсин, токчулук берсин, үй бүлөбүзгө бакубатчылык берсин.
Жана Аллах Таала бардыгыбызга ушул айтылган аят, хадистерге амал кылууга жеңилдик берсин, тауфик берсин. Алхамдулиллахи аввалан ва ахиран ва захиран ва батинан ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.